бул вопросту да көтөрдүк. Мына кечээ айттык, 2ден хотя бы тренер жөнөткөнгө аракет кылды. Врач кошолу. Не дай бог эми Кудай сактап келатат. Ал жерге барганда балдар медицинский бир жардам керек болуп калса, каяка кайрылышат. Ошол эле укол жасап калыш керек, же капельница коюш керек балдарга восстановительный. Ошолордун баардыгын тренерлер өзлөрү сайып жүрүшөт, үйрөнүп алышып. Мына ошондой көйгөйлүү маселелер аябай көп. Биз мына ошол вопростордун баардыгын федерация мына тиги мен 98-жылдан бери федерация ушул вопростордун баардыгын биз өзүбүз чечип келдик. Кыргызстандын имиджи, флагын көтөрөлү. Анан жанагындай эми кыргыздар өзү негизи генетично күрөшкө шыктуу экенбиз, единоборство бардык. Ошолордун баардыгын көтөрүп кече жакшы 2,5 саат талкуу өткөздүк. Аябай туура түшүнүктүү кабыл алышты. Ушулардын баардыгын чогуу биргеликте бизден эмне жардам керек болсо жасашалы дедик. Федерация бул общественный организация. Баарыңар түшүнгүлө, бул мамлекетке эч кандай тиешеси жок. Бул общественный организация. Биз ошол жерде жана патриот жигиттер бар ошол жерде. Ошо федерациянын мүчөлөрү бар. Спорттон баягы кайдыгер эмес маселе тиги мамиле кылган. Ошолор чогуу алып скидывать этип, акча федерациянын өзү тууралуу окурмандарга маалымат берсеңиз байке. Эми аны мындай баары эле толук биле бербейт да, мүмкүнчүлүгү кандай, материалдык базасы кандай, составы кандай. Жок, бул федерация деген мындай да, мына федерация мурда 3 федерация болчу мурда, дүйнөлүк. Мына мисалы эркин күрөш боюнча өзүнчө федерациялар болчу дүйнө жүзүндө. Андан кийин грек-римский өзүнчө, женский эми кийин эле келбеди, кыз келбеди. Азыр ошол 3 федерацияны бириктирип туруп, бириккен спорттук күрөш боюнча федерация кылып койгон. Анан биз азыр биригип 3 витти бир федерация карайт. Вицелерим бар менин. Биринчи вице-президент. Бул эми баягы мен жок болуп калам тиги болот, андай-мындайларда ошол немеде. Освобожденный да. 3 вице бар, 3 ошол 3 витке жооп берет. Мисалы, грек-римскийге бир вице-президент, эркин күрөшкө бир вице-президент, кыз келиндерге бир. Ошолордун ар биринде 10дон 12ден мүчөлөрү бар. 12 кишиге чейин. Уставда биздин өзүбүздүн уставыбыз, положениябыз бар. Минустан өткөн ушунун баардыгы. Президент федерация бул шайлоо аркылуу шайланат. Ошол исполком чогулабыз. Эми бир олимпийский цикл деп коебуз. 5 жылга шайланат. 5 жылдан кийин дагы неме кылабыз. Анан мүчөлөрүм болсо, ошол жанагы мен айткан жанагы патриот жигиттердин баардыгын киргизип алганбыз. Анын ичинде күрөшкө тиешеси да бар, бирок мындай меценаттар да бар арасында. Жардам беребиз. Өзүбүздүн счетубуз бар. Ошол аркылуу дагы мына спонсорлор акча неметишет. Айлык алат. Айлы жок. Президент федерациядан башта баарыбыз биз мындай эле иштейбиз, айлык албайбыз. Как общественный. Общественный организация. Бул эми баягы өзүбүздүн счетко канча акча неметебиз, ошолордун баардыгын же болбосо кээ бир мындай жардам беришет. Анан ошолор чогулуп алып, эми дос бар, жолдоштор бар, баардыгы эле дүйнө жүзү эле ошондой бүт бар. Спонсорлор анан чогулушат, спортко баягы кайдыргы калган бизнесмендер жардам беришет. Мына квартиралар, мисалы мына аюунун президенти 12 жылдан бери мына 8 квартира, машиналарын берип келатат. Мына азыр дагы биз ошол чогулуп туруп, балдарга жанагы дүйнөлүк чемпионат болуп келген балдарга да мына Акматалиевке квартираны эметип бердик. Улукбек Жолдошбек квартира өзүбүз алып бердик. Андан сырткары мына азыр Тыныбековага да бир однокомнатный квартира алып берип коелу деп атабыз. Андан сырткары мына Алибек Осмоновго дагы, жанагы Бекболот Мырзаназар уулу, андан сырткары мына грек-римскийде жанагы Жоломан, ошол Махмудов сыяктуу мисалы. Берки 2 кызыбыз бар дагы, Мерим менен немелер. Ошолордун баардыгын азыр биз сүйлөшүп, акырдан эми бул негизи дүйнөлүк чемпионат бөлөк мамлекеттерде дүйнөлүк чемпионатты утуп келгенден кийин мамлекет тарабынан квартира берилиш керек. Мисалы Казакстанда, Өзбекстанда, Россияда обязательно квартира берилет. Мына ушунун баардыгын жана мыйзамга киргизели деп сүйлөштүк мына жыйында. Айттык, премия, андан сырткары мына квартирный вопросторду дагы. Эми мына мэрияда эми
бир жылда бир 3 квартира 4 квартира однокомнатный канча деген үйлөр салынып атат. Муниципальный үйлөр салынып атат. Ошондо мындай коюп койсо болот да. Айтса мисалы мамлекеттин башчысы же болбосо премьер Кабмин председатель ошолор указы берип койсо мыйзам чегинде эми мунун баардыгын госчиновниктер иштеш керек да, разработка кылып иштеш керек да. Муну федерацияга эле баарын эле жүктөп эле федерация. Анан негизи биз мына ушундай көп нерселердин баардыгын жасап келдик, бирок биздин атыбыз аз угулуп калып атат. Бизди келгенде унутулуп калып атабыз. Внимание жок болуп калат. Мына олимпийский чемпиондорду, мына призерлорду келгенде чынын айтканда тосуп алганда дагы списокко араң киришти балдар. Даже тиги площадька киргизбейбиздичи. Федерация деген эмгеги чоң да биз. Салымдарыбыз да чоң да. Мына 50 миллион сомго чейин биз неме кылыптырбыз. Bir 10 жылдын ичиндечи 50 миллион сом коротуп турбуз. Спортсмендер. Спортсмендер бул не считая жанагы квартиралардан, берилип аткан машинелерден сырткары. Мындай өзүбүздүн жардамыбыз болуп тур. Биз эсепте бизде дагы немебиз бар, учетубуз бар. Кээ бир мамлекеттерде федерацияларды да көтөрүп каржылаган учурлар бар да. Азыр мен баратам да менчи. Анан мындай да, анан деген бул жерде мындай да. Анан мына ошол олимпийский немелер келгенден кийин дагы жанагы гос наградалар берилди да. Биздин аркабыз менен бүт көп спорттун жетекчилери, тренерлери алышты. А биз федерациядан чын айтканда мамлекеттик сыйлыктарга эч кимиз ала албай калдык. Улунуп жулунгандар багы биздин үнүбүз жетпей калды да. Ошо кездеги министр культура деле, госагентство деле ошолар мындай бизге өздөрүнүн сөздөрүн айтып коюш керек эле. Мына мисалы медаль албаган деле, медаль алып келбегендер деле алышты да, мамлекеттик медалдарды алышты, сыйлыктарын алышты жакшынакай. Ошо жактары да унутулуп калып, ошол маселени да көтөрдүк биз. Кандай деген эмнелердин баарын жасап келдик. Мисалы бөлөк мамлекеттерде, мына коңшу мамлекеттерде ала алалар. Российский Федерация. Федерация бул мамлекеттик уровенде. Мамлекет аябай көңүл бурат федерацияларга, чогултат. Анан деген каржы маселелерин мисалы ошол мисалы Өзбекстанда каржы маселесин мисалы ар бир вид приоритетине алып атат 13. Ошол бөлүнгөн акчаны федерацияга которуп беришет. Анан федерация распределять этет ошол акчаны. Себеби биз ичинде жүрүп атабыз да, күрөштүн ичинде. Кимди кайсы соревнованияга алып барыш керек, мелдеш, кайсы жерге жанагы учебно-тренировочный сборго алып барышыбыз керек. Тренерлер менен чогуу совещаться этип туруп, анан распределять этебиз да. Анан жылдын аягында отчетун берет. Ошол жылдын башында бизге которуп койсо, бизге бөлүнгөн акчаны анан биз распределять этип, жанагындай неме болбойт да, мисалычы тиги акча болбой калды, мынаны акча иштеш керек, мамлекет акча деген болбойт да. Мына биздин өзүбүздүн акчабыз бар, бюджеттин бөлүнгөн. Анын үстүнө дагы федерация канча өзлөрүнүн салымын кошот. Ошо менен экөө бириксе жакшы эле болгон атпайбы. Ошону анан распределять. Бул жерде эч кандай коррупция болбойт да, жеген ичкен жок болот да. Спорттон акча табам же болбосо спорттон байым деген бул киши бул акылсыз киши деп ойлойм да. Спорттон эч качан буяк спортко только вкладывать, вложение гана кылыш керек да. А жерден бир пайда табам деген киши. Бул эми баягы мен мисалы 90 мен күрөш менен ооруганда, күрөш менен ооруган киши эч качан күрөштөн кете албайт. Мына дас бир эле жүрүп атпайбы. Эле ушул кыргыз спортунда жанагындай иштейт. Акча желген, коррупциялык иштер болду беле? Толтурады. Толтурады. Мисалы. Эми мисалысын эми аңлап койчу. Мисалы. Айтып отурсак толтурат. Бул көбүнчө баягы уюштуруу иштеринен. Эми уюштуруу иштери, анан ненужный жактарга распределять этилип кетет акчалардын баардыгы. Анан мындай да, эми тренерлер мисалы, тренер, сборныйдын тренери. Сборный командасы үчүн башы менен жооп берет да главный тренерлер, туурабы? Ал каяка алып барып машыктырып, кайсы сборный менен чогуу даярданып, же болбосо кайсы жактын абасы, же болбосо кайсы жактын деңиз деңгээлинен 1800 андан ылдый, мисалы кайсы изучать этишет да, мисалы
Францияда боло турган болсо ошол билиги жакыныраак барыш керек, адаптация алып өткөнгө. Ошол сыяктуу нелердин баарын тренер, главный тренер изучать этишет да. А бул мамлекеттен бөлгөндөн эле бүттү, тияка көлдүн тиги немесине барып жатасыңар, тиги барып жатасыңар, аякка канча акча төлөп кандай болуп атканын биз каяктан билебиз? Биз киргизе албайбыз да тиякачы. Ошол эле фармакология жанагы акча жетпейт. Ким төлөйт? Федерация берип атабыз. Кошумча фармакологияны биз обязательно айына ар бир витке бир $2000 сарп кылабыз. Чынын айткандачы. Анын ичинен жанагы операция, кээде мындай травма болушат. Алардын баарын төлөйбүз кээде. Билетин төлөп коебуз. Кээде дополнительный спортсменди жөнөткөндө, мисалы айтат, мамлекет могу баланча спортсменге берди акчаны. А могу 2 спортсменди дагы алып барышыбыз керек десе, федерация чогулабыз да, скидывать этебиз да, аларды жөнөтөбүз барып келгенде. Жатаканасын, билетин төлөп беребиз. Вот. Кээ бир жерлерде судьяга акча болбой калат. Аны төлөп беребиз. То есть федерацияда одни баягы эле расход, а мындай эч качан неме болгон эмес. Бирок ошого эми мындай көңүл бурулуш керек да, мамлекет жагынан да. Болгон кем качты, силер толуктап турабыз да бардыгын. Биз ашыкча толуктап атабыз да. Толуктап келдик буга чейин да. Мына бүгүнкү күндө да толуктап атабыз. Мамлекет бир уюштуруу иштеринде бир 60-70%. Ушуга көңүл буруш керек да. Муну деген мындай да бир специалист мындай изучать этип, жакшынакай кылып турупчу, мына бөлөк мамлекеттердин опыттарын жакшысын алып туруп анан изучать киргизсе болот да, оңдосо болот да. Бизден чемпиондор чыгарып койсок болот. Не только борьба. Ошол эле бокс, ошол эле штанга. Бизде генетичный бардыгы бар да. Мындай эми бул мындай кичине азыраак затрата кете турган спортторго чын айтканда. Ошолордун бардыгын эми анан базалар, мисалы, детский, юношеский спортивный немелердин бардыгы өскөн жок да, чын айткандачы. Ошолордун бардыгын неме кылышыбыз керек. Мисалы, мына перифериядагычы бүт акчалардын баарын централизовать этип койгон. Мурда мисалы ар бир областтын өзүнүн бюджети бар болчу, бөлүнгөн. Ошо менен эми айылдарда өнүктүрүшүбүз керек да спортту, чын айтканда. Айылдан чыгат да бардыгы тең, чын айтканда. Шуну жазсаң, айылдан чыгат да, балдардын таланттын баары айылдан келет да. Анан ошо айылдарда тиги мисалы ар бир региондо, областтарда спорттун өзүнүн бюджетин кылып жанагы. Вот. Анан баары эле централизованный болду. Бүт өзүлөрүнө демек бир программаны жазышкан, кабыл алышты. Вот. Мен айтпай эле койгом мунун убагында, тигинин убагында деп. Жок, болду, ошо менен азыр турат. Чынын айтканда, муну билгиң келсе, Айбек, тебе надо проехать, тиги тренерлер менен беседа кылсаң, Арман аттын башында баарын айтып беришет. Тиги Нарынга бар, Көлгө бар, Ошко бар, Жалал Абад региондорго чыксаң, барып эле чет элине 2-3 тренерден эле сурасаң, тебе баардыгын айтып беришет, эмне болгонун, кандай экенин. Биздин азыр мактансак ошо спорт менен, спортсмендерибиз менен мактанып атпайбыз. Маданияттан мактанат экенбиз, экономика, саясат, башкадан мактана албайбыз. Бирок спортко жасаган мамилебиз ушул болот да. Эми ошол бир эле нерсе да, Мезбек уксаңыз, бир эле нерсе. Мурда спорт комитети деп, агенттиги деп өзүнчө болчу да, как министрлик статусунда. Эми азыр маданият министрлигине кошуп койду. Эми бул дагы туура эмес көргөн кишилер көп эле болуп сынга алынбадыбы? Ушул боюнча пикириңизди айтсаңыз. Жок, менин пикирим мындай да, мына коңшу мамлекеттерде эле кошуп көрдү. Мына Казакстан кошкон. Эмне болду мына быйылкы олимпиадада? Провал. Туурабы? Вообще бул спорт тармагы негизи мындай неме болуш керек да, өзүнчө тармак болуш керек. Бул приоритетный да аябай. Президент барганда гимн ойлоп, флаг көтөрүлөт. Спортсмен чемпион болгондо флаг ойнотот. Эки гана случай. Россияда спорт министрлиги. Спорт везде самостоятельно. Бирок эми кошкондон деле бул баягы сумма өзгөрбөйт. Ошол эле жетектеп аткан жетекчилерден неметиш керек да. Мына мисалы бөдөнөнү сойсо дагы касапчы союш керек да. Вот. Мына азыр мен билгенден Министерство культуры и спортто 6 чоң тармакты берди. Аябай чоң министерство болду. Эми мунун дагы бюджети чоңураак болуш керек да. Спортко мисалы бөлүнгөн акча где-то 2 миллиарддан 3 миллиардга чейин жылына акча бөлүнсө, ошондо биз дагы бөлөк жанагы мен айтып аткан бөлөк спортторду дагы өнүктүрүп,
Жанагындай олимпиадада медальдарды дагы, дүйнөлүк чемпионаттарда, азиялык чемпионаттарда дагы биз уровендеги спортсмендерди даярдаганга мүмкүнчүлүк. Азыр канча? Азыр аз го дейм. 1 миллиард. Быйыл ошо 1,5 миллиардка дегендей деп жанагы кече менен алдабайм. Кече по-моему 1,5 миллиардка чейин деп неметип атабыз, бирок аябай мындай акча тартыш тиги бу деп вопрос деп атышат дейт. Анан олимпийский год деп былтыр быйыл 100 миллионго чейин ушул борецтерге неметтик деп атышат да. Отдельно. Деген да быйыл. Мына ошон үчүн результат болду да. Вот. Анан жылына жанагындай акчалар бөлүнсө, хотя бы да, 100 миллиондон 150 миллионго чейин бөлүнсө. Мен ойлоп атам, анан деген чыгат да спортсмендерчи. Биз айтып атпайбыз, бардыгы эле каржыга келип такалып атпайбы. Анан деген ошондо ошо каржы маселесине келгенде, мындай мамлекетке жардам берип келгенде, мына федерациянын ролу аябай чоң. Муну аябай мындай жакшы кылдаттык менен карап, кылдаттык менен мамиле кылыш керек да федерацияларга. Федерация мүчөлөрүн бардык жерге кошуш керек. Президенттерин чыгарыш керек. Мындай чоң мероприятияларга көңүл буруу болсо, федерация ошончолук иштей баштайт. Мына биз мен 98-жылдан бери ошол залга барам, күнүгө залга барасың, жанагындай турган жакшынакай кыргыздын балдары күрөшүп атса, эчтимке жетишпей атса, чөнтөгүңөн эмес, үйүңөн да алып барып бересиң да керек. Болду ошондой моменттер. Үйдөн холодильниктен балдарын тоңдарын алып барып берген күндөр болду ошо. Ошо спортсмендер тамак жесин, курсагы тоюшу барып күрөшүп келсин. Бирок эми Кудайга шүгүр, жылдан жылга кичинеден мындай оңолуулар бар, өсүштөр бар спорт жагынан. Мына ошон үчүн жанагындай дүйнөлүк рейтингде бүгүнкү күндө биз 5 лучший команда дүйнө жүзүндө жанагындай чоң державалардын арасында жүрөбүз. Америка, Россия, Иран. Мына биз болуп атабыз. Мындай болгон эмес. Мындай болгон эмес да историядачы. Мына дүйнөлүк чемпионаттарда бүгүнкү күндө бардык жерге барсаң, кыргыздардан сурашат, буларды эмне менен тамактандырып атасыңар, кандай кылып даярдап атасыңар деп мына бүгүнкү күндө кызыктар болуп атат. Нарынын эти. Мына азыр деген неме кылып атышат мына кыздар. Кичинекей кыздар садикте биз Айсулуу Тунубековадай болобуз, Мерим Жуманазаровадай болобуз дешип балдардын баардыгы. Мына кичинекей балдар мына күрөшүп баштады. Мен деле эми тиги жыргаганыман барып күрөштү дейсиңер. Я спортом займалась, 2016 жылдан баштап ветеранский спортту биз ветерандар чогулуп алып ошол жака барып, ар бирибиз мына залга барып алып үйрөтүп опыттар жанагы өсүп келаткан чемпиондордун баардыгын биз ар бирибиздин өзүбүздүн мындай тренировкада өзүбүздүн вложениябыз бар жанагы техникасына тиги булар. Анан өзүбүз күрөшүп пример көргөздүк мына. Бизден кийин мына кетти го баардыгы. Мына Изабеков, Чынарбек, мен, баштап баарыбыз мына жылга барып ошол жерден медалдарды утуп келдик. Кээ бир ойлошот, ветерандар депчи. Аякта кадимкидей эле чемпионат бери 67ден жакын мамлекет катышат. Дүйнөлүк чемпионаттарда ветерандар арасында. Мен быйыл мына выбордо эле бара албай калдым. Былтыр ковид болуп калды. Кийинкисинде улантасызбы? Эми возраст келип калды, 60ка чыга мен кезил көрөм. Бирок азыр деле тренировка кылып атам мына ушул балдар менен. Ошолор менен аралашып жүрүп, мына мен ушул барбанын аркасы менен, ушул күрөштүн аркасы менен, спорттун аркасы менен ушул даражага жеттим да. Спорт баардыгын тарбиялады да мага. Кыйынчылыктардын баарын баштан өткөндө үйрөттү. Принципиальность, характер. Өмүр алдап көргөн эмесмин. Түз айтам, түз жүрөм, принципиальный. Көп нерселердин баардыгы. Кээ бирлерине жагат экенсиң, кээ бирине жакпай калат экенсиң. Кээ бирлери жасат экен тилдеп, кээ бири жакшылап жасап атышат. Ичи күйгөндөр көрүп, Кыргызстан үстүндө баягы ичи күйгүлөр көп да. Анан мен система МВДда иштедим. Кылмышкерлерди кармадык. Кээ бирин тууганын отургуздук түрмөгө, кээ бирин тууганын эметтик. Эми кылмыш үчүн да, биздин жумушубуз бул. Алар бизге таарынбаш керек да милициялар. Эми правопорядок, безопасность, коопсуздук деген болуш керек да мамлекетте. Анда жөнү анархия болуп кетпейби. Анан кээ бирлери түшүнөт, кээ бирлери түшүнбөйт экен. Ар кандай бир нерселер болот экен. Ошо өмүр бою спортко 45 жыл өтөт. 10 жашыман неметтим менен 60ка чыктым азырчы. 50 жыл болот да ошондо. 50, 40 жыл. Почти 50 жылга чейин спортто жүрөм. Бүгүнкү күнгө чейин.
спортту, күрөштү мен ойлоп атам, мен мактанбай коеюн, азыр бүгүнкү күндө дүйнөлүк күрөштү менден жакшы билген киши жок, чынын айтканда. Мына международный уровеньге кирдик. Азиатский федерацияда азыр мына мен мүчө болуп ошол жерде вице-президент, азиатский Орто Азия мамлекеттери үчүн мен жооп берип атам. Бул эмне деген нерсе? Мына азыр всемирный ЮИФАга кирели деп атабыз, мүчө болуп, мына эмдиги жылы, по-моему, болот болуш керек. Вот, ошого да даярдап атабыз, бир жигитибизди даярдап атабыз. Давай ошол жака сен да мүчө болуп киргиниң депчи. Аяққа кірбесек те болбойт да. Балдар күрөшүп атканда, ал жерде судейство бар, көп нерселер бар. Спорт деген бул чоң саясат да, политика. Мамлекеттин имиджи болуп атпайбы? Мына Азербайжан мамлекети жана башка бир эле пример айтып. Казакстан, Өзбекстан бардыгында бар. Биз дагы ошолорго карата мындай алдыга умтулуп болушубуз керек да. Балдарыбыз күрөшүп атат. Буга чейин тартып, кээ бир жерлерде мындайла нагыла берип койгон күндөр болду. Мына жакынкы эле эмеден мен выбор болуп бара албай калдым Сербияда. 57 килограммда Азербайжан балбаны менен жанагы Бекболот Мырзаназар болду финалда. Кандай жөнүнө схватканы жөнүнө сындырып коюшту да. Ал жерде явно эле көрүнүп турду. 2-3 баланын ачык эмесин балын бербей коюшту. Ниче кылып туруп последний движение деп туруп Азербайжан балбанына берип койду. Мына ошондой моменттерде биздин жардамыбыз тиет федерация. Ошол жерде карап турчубуз да биз. Мен бара албай калдым. Тиги жерде тренерлер эми багы чыр чыгарышты. Бирок өзүнүн максатына жеткен жок азыр. Ошо итого бала серебро алып калды, күмүш медаль. Ага да Кудайга шүгүр. Бирок кийинкисинде утат ал бала да. Мына ошондой балдарга мотивация кылышыбыз керек да, биткеч. Премияларды беришибиз керек. Мына азыр ошолор алып келди, мамлекет тарабынан даже эч бир көңүл бурулган жок. Мына Ерназар чемпион болуп келди. Экинчи болуп келди дүйнөлүк чемпионатта. Бир эле жылда чемпион да болду. Экинчи место алды. Мына Алыбек Осмонов, Жоломан Шаршембеков. Ошол эле жанагы Мырзаназар болду. Мына ошол эле Айпери. Ошол эле Жуманазарова. Ошол эле Тыныбекова. Дүйнөлүк лидерлер болуп атпайбы бүгүнкү күндө. Мына Айсулуу бүгүнкү күндө ошол Всемирный федерациянын премиясын алып атат. Акматалиев алып атат. Мээрим алып атат. Мындай Жоломан мындай вообще мындай неме болгон эмес. Акчалай сыйлыктарын алып атышат. Жылдын итогу менен рейтингиге чыгарышат. Мына ошого кирип атышат. Илгери Буайсар Сатиев деген трёхлятный олимпийский чемпион бар 3 жолу. Ошол алганын билем. Жылдын аягында премия алган. Ошол өзүнчө конкурс даярдап туруп анан берет. Бул эмне деген, бул дүйнөлүк неме да, деңгел да, чын айтканда. Мына ошондой көп нерселер бар. Ошонун баарына федерация аябай өзүнүн бүгүнкү күндөгө чейин мына салымын кошуп келатабыз да, мына ошол жигиттер. Анан мен дагы мына буга чейин эле мына вице-президент болуп, мына ошол эркин күрөшкө жооп берип келдим мына 98-жылдан бери. Мына ошол мына 20 жылдан берки эмгегибиз мына бүгүн быйыл ошо 2021-жылы мына кайтып берди бизге баарыбыз. Олимпийский медалды алдык, дүйнөлүк чемпионаттарды алдык, рейтинг өсүдү. Мунун баардыгы ошол федерациянын эмгеги, эл билиш керек муну. Муну мен бирөөнү мындай же бирөөнү тигип айткан жокмун, так ана эс, баардыгы билет, спортсмендердин баардыгы билет. Ошол эле борцовский сообщество билет. Дүйнө жүзүндө борцовский сообщество да билет. Федерация, биздин Кыргызстандын федерациясы кандай иштеп аткандыгын баардыгы билишет, таанышат. Мына бүгүнкү күндө биз баарыбыз таанышат. Биз менен урушушат. Баягы эсептешип калышты да мындайча. Мурда көп президент айтат. Мына эсептешип калышты. Азыр чыкырып атышат. Борлорго чыкырып атат. Бирге чогуу тренировка кылалы деп атышат. Мына биздин азыркы 2 тренерибиз тең Америкага чыкырып атат. 5 жылдык $5,000 айына контракт депчи. Патриот биз айттык, кет кайка барасың, Олимпиада бар 2,5 жылдан кийин. Оларды ошого чейин жеткизели деп калып калдык. Алган зарплатасы өзүңүздөр билесиздер канча сомаларын алат. Мына ошолорго биз дополнительный мотивация деп
40 миңден 50 миң сомго чейин айлык төлөп берип атабыз. Мамлекеттин айлыгынан сырткары. Федерация төлөп берип атабыз. Мына канча жылдан бери? 10 жылдан бери төлөп келатабыз. Мунун бардыгы федерациянын коллективи канча болот атпайбы? Эми айтпадымбы? Бардыгы где-то бир 50ге жакын. 50ге жакын. Ошонун баары айлык албай иштейт экен. Айлык албайт. Мына патриот жигиттер бардыгы. Өзүбүздүн бар. Биз билебиз, бирок коомчулук билбейт да ошонучу. Федерация десе эле баягы май көзүткөн булар деген майга айлык алган эмекен. Эчтеке жок. Биз бир дагы эмет кылбайбыз. Только биз айтып атпаймынбы, только биз вложение кылып атабыз. Мына бизнесмендер акчаны бизнести өнүктүрөбүз деп вложение кылып атпайбы. Биз ошол баарыбыз чогулуп алып, спортту ошонун ичинен, спорттун ичинен ушул күрөштүн үч түрүн өстүрөлү деп вложение кылып атпайбыз. Федерацияга тиешелүү өзүнүн имараты, жанагындай спорт залдары барбы бизде? Жок. Жок. Бүгүнкү күндө эми офисибиз бир комната офис бар. Ал жерде генеральный секретарь отурат. Ага дагы калкыска дагы мына көп жылдан бери иштейт, Адинай. Аябай жакшы англисче сүйлөйт, баардык ошол дүйнөлүк азиаттык федерациялар менен күнүгө байланышып турат. Телефон менен бүт кагаздар келип турат. Кемелова. Кемелова. Азыр ага айлыкты өзүбүз төлөп беребиз. 3 федерация чогултуп, скидка дейбиз да, айлыгын кыска төлөп беребиз. Ал кыз ошол жерде отуруп алып бүт жумуштардын баарын жасайт. Када федерация өткөндө арендовать этебиз, бир залды ошол жерден өткөзүп коебуз, чогулуп. Негизи келечекте ушунун баары болуш керек да. Негизи, конечно, мына мисалы коңшу мамлекеттерде бар. Мен мисалы Российский федерацияныкына мен барып келгем. Федерация ар бир жана олимпийский өзлөрүнүн олимпийский комитет бар, НОК бар, Российский федерация. Аябай чоң здание. Ошонун бир капталын бүт федерацияларга берип койгон. Олимпийским видом. Ошол жерде бар отурушуп, ошол жерде иштешет. Мамлекеттик деңгээлде иштешет да. Бүгүнкү күндө биз ошол жанагы приоритетный деп атпаймынбы, спорттун түрлөрүн хотя бы мындай мамлекеттик деңгээлде колдоого алып койсо, федерация деген бул чоң күч да. Чын айтканда, булар жакшы чоң иштер жасап. Эртең шайлоо болуп турбайбы НОКтун президенти? Эмне үчүн сиз өзүңүз ат салышкан жоксуз? Эми мындай да ат салышат деп да күткөндөр бар да. Жок, бар болчу. Эми мен мындай да мындай аякка барганда тилди билиш керек. Биринчиден. Мурункулар деле билген эмес. Андан сырткары менин өзүмдүн принципим бар да, ушундай. Тил билиш керек биринчиден. Экинчиден финансовый подпиткасы аябай чоң болуш керек. Чын айтканда, ал жерде индивидуальный подпитка акча, өзүнүн акчалары керек болот. Ал жерде чындай капчыгы жакшы болуш керек ал жерде. Грамотный спорт түшүнгөн балдардан коелу деп атабыз да. Андан сырткары эми бар эле айтып атпайбы, барсын, жаш балдар барган атат ошол жергечи мындай. Алар деле азыркы бүгүнкү талапкерлер дагы мен карап көрдүм. Ичинде аябай мындай толковый жакшы спортту түшүнгөн, дүйнөлүк аренада мындай аброю бар, сөзү өтө турган, ошол нокту өйдө дагы мындан нары дагы өсүп өнүктүрө турган жигиттер бар. Ошолордун бирөөсүн шайлайбыз. Канча талапкер? Менин оюмча президент нокко бир үчөө ушундай барат атка 2-3 болуш керек. Анан первый вице президент деп атышат ноктун. Ага да бир 3-4 киши барат. Анан да бир 2 вицеси бар мындай эле освобожденный должность.